Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде мекен таануу сабагы. Сабагыбызды күндөй жаркын маанай менен бир жылмайып баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы күн менен түн болмокчу. Сабагыбыздын максаты күн жана түн жөнүндө маалымат аласыңар, күндүн жана түндүн адамга, жаратылышка тийгизген пайдасын билесиңер, убакытты туура пайдаланууга, жаратылышка аяр мамиле кылууга үйрөнөсүңөр. Таңда туруп кечке жанат, күлүп чыгып күйүп батат. Бул эмне балдар? Албетте күн. Түндө бар, күндүз жок, асманда бар, жерде жок. Булчу балдар? Туура айтасыңар, ай. Күн баарыбызга, адамга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга нурун төгөт. Күн батканда асманга ай, жылдыздар чыгат. Күн менен түн биригип, бир сутканы түзөт. Бир суткада 24 саат бар. Күн чыкканда жер бетинде кыймыл башталып, адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр күндүн нурунан энергия алышат. Ал эми түндөсү баары уктап эс алышат. Эми балдар саатты окуганды үйрөнөбүз. Түнкү 1ден күндүзгү 12ге чейин, башкача айтканда чак түшкө чейин 1 саат, 2 саат, 3 саат деп айтабыз. 12 саатка жеткенде 13 саат, 14 саат, 15 саат деп улантып айтабыз дагы, 24 саатка жеткенде 1 сутка болуп эсептелет. Мына балдар, буну дагы биле жүрөлү. Эми балдар, китебибиздин кийинки бетинде сүрөт боюнча жомок айт дейт. Мен өзүмдүн жомогумду силерге айтып берейин. Илгери бирөөнүн Айсулуу жана Күнсулуу деген 2 кызы болуптур. Экөөбү тең теңдеши жок сулуу экен. Биринен бири ашкан сулуумун деп, бири менен бири урушуп, жаңжалдашып калышат экен. Бир күнү иш кылып отурган Айсулууга Күнсулуу тийишип, сенден мен сулуумун дейт. Айсулуу болсо, жок, сен сулуу эмес, мен сулуумун деп талашышат. Акыры аягында бул талаш чоң чатакка айланат. Абдан ачууланган Күнсулуу өзүнө каршылык көрсөтүп жаткан Айсулуунун бетин тытып алат. Күнсулуу дагы Айсулуунун бетин өчпөй тургандай кылып тырмагы менен тытып алат. Ошондон бери Айсулуу эл журттан уялып, караңгыда гана чыгат экен. Бейбаштыгы менен катуу уятка баткан Күнсулуу түн караңгылыгында көрүнбөй жатат экен. Ошондон бери Айсулуу менен Күнсулуу бирине бири көрүнбөй, биринен бири жашырынып, качып жүрүшөт экен. Мына балдар, менин жомогум ушундайча болду. Эми балдар, китебибиздин кийинки сүрөтүндө сүрөттөн эртең мененки чак түштөгү күн баткан учурду көрсөт дейт. Күн жаңы көтөрүлүп келаткан учурду эртең менен деп айтабыз. Күн так төбөгө келгенде чак түш дейбиз. Күн батып баратканда күн баткан учур деп айтат экенбиз. Ал эми илгерки ата-бабаларыбыз сааттын жок мезгилинде мына ушинтип күнгө карап убакытты аныкташкан экен. Буну дагы биле жүрсөк ашык болбос балдар. Эми үйгө тапшырма бул сүрөт боюнча өз алдыбызча жомок түзүп көрөлүчү балдар.
Андан кийин күндөрдүн жана айлардын аталыштарын жаттап алабыз. Бир жумада 7 күн бар, бир жылда 12 ай бар. Аталыштарын жаттайбыз балдар. Саламатта калгыла.